Блогер Сыдыман кимдерди ашата сөккөнүн айтып, элден кечирим сурады. Сыдыман деген кайманаты менен таанымал болгон блогер Элмир Сыдыманов Инстаграмдагы баракчасынан түз эфирге чыгып, анда Ош облусунун тургундарын ашата сөгүп, пас сөздөрдү айтып, аларды жаман көрөрүн билдирген. Бул видео социалдык тармактарда желдей тарап, коомчулук аны каттуу сынга алды. Буга ырчы, актер жана спортчулар реакция кылып, Сыдыманга түз жүрүүсүн, элди түштүк-түндүк кылып бөлбөөгө чакырышкан. Түз эфирдеги видео интернетке тарап кеткенден кийин кечээ 4-февраль күнү Сыдыман кайрадан түз эфирге чыгып, эмне үчүн пас сөздөрдү айтып, жамандаганын түшүндүргөн. Муну менен катар видео коомчулукка тез тарап кетерин, ырчылар, тамашоочулар, спортчулар, элдер ага кайрылуу жасап насаат айтарын билбегенин айткан. Мындан сырткары блогер өзүнүн YouTube каналына атайын кечирим сураган видеосун жүктөгөн. Блогер мындай болуп кетерин билбегенин айтып, ал сөздөр хейтерлерге арналганын айткан. Кечирим сурайм, менден катачылык кетти. Бул жерде атың чыкпаса жер өрттө дегендей болуп калды. Мен Ош облусунун бардык тургунун билбей туруп, алардын баарын жамандагым келбейт. Мен ал жерде оштуктарды бөлгөн жокмун. Байкасаңыздар, ал жердеги сөздөрдү хейтерлерге айтып жаткан. Мага жаман жазган оштуктарга эле кайрылган. Бирок кандай болсо да баарыңыздардан кечирим сурайм, деп видео тараткан. Булак Кыргыз Today. Ырчы Айпери Кубик кызы өмүрлүк жар тандоодон адаштыбы? Ырчы Айпери Кубик кызы өзүнүн жеке баракчасына жаңы пост жазып чыкты. Бойдок кыздарга кеңешим бар эле. Болочоктогу жолдошуңарды тандоодо адашпасаңыздар. Тандоодо келечектеги кандай балдардын энеси болууну кааласаңыз, ошондой жолдошту тандаңыз. Себеби анын канын тартат, мүнөзү окшош болот. Жолдошуңдун ата-энеси, ата-теги кандай адамдар, мүнөзү кандайтары бар. Кээ бир окумуштуулар айтат, көбүнчө энеден берилет деп. Бирок бизде атасынын канын баары бир тартат. Ошондуктан жолдошту туура тандагыла деп шариятта да айтылат. Андан ары тарбияны ата-энеси берет. Атасы, энеси ким болсо, балдары ошол болот. Бирок бала тапкандыкы эмес, баккандыкы. Ким багып, тарбия берип, чоңойтса ошондой болот. Антейин десең, баары бир кулк мүнөзү, турган турпаты, каны тартып жатпайбы? Ошого кандай дейсиңер, деп билдирди. Аскар Салымбековдун кайрымдуулугу талкууга түштү. Ишкер Аскар Салымбеков Кытайга коронавирус илдетине каршы жардам көрсөтөт. Ал 50 000 беткап жөнөтүүгө даяр экендигин Facebook'тагы баракчасына жазып чыкты. Салымбеков биздин коңшу Кытай элинин башына оор иш түшүп турганда ар кандай ушактарга жол бербей, достук мамилени көрсөтүү менен сабырдуулукка чакырам, деп жазган ишкер. Бирок социалдык тармактарда Салымбековдун Кытайга жардам берүү ниетин сындагандар да бар. Алар Кыргызстандын өзүндө медициналык беткап жетишпей жатканын айтып чыгышты. Булак elgezi.kg. Манас аэропорту сатылбайт, өкмөт түшүндүрмө берди. Манас эл аралык аэропорту жеке менчикке берилбейт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев бүгүн жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөт башчы айрым жалпыга маалымдоо каражаттары туура эмес маалымат берип жатканын белгиледи. Анын айтымында аэропортту сатуу боюнча сөз жок. Бизге аэропортту өнүктүрүү боюнча долбоор жазып беришет. Биз ал долбоорго карап, жогорку кеңеш менен бирге аэропортту тышкы башкарууга бере турган компанияны тандайбыз. Бул дүйнөлүк практика, деди премьер-министр. Булак Калс Медиа. Кыргыз окумуштуусу коронавируска каршы дары тапты. Академик Өмүрбек Нарбеков азыр чуу жаратып жаткан коронавирус буга чейин эле чыккан деген пикирин айтты. Ал жайылып жаткан вирустардын баары эле бирдей экенин белгилөө менен ага каршы каражат да анча айырмаланбасын айтып өттү. Кыргызстандын жаратылышы болгон ооруларга каршы каражаттарды өзү тартуулоодо. Жөнөкөй сасык тумоодон тарта коркунучтуу делген оорулардан да арылууга болот. Мисалы, биз буга чейин азамдын ичиндеги курттарды түшүрүүчү дарыны чыгарганбыз. Мындан тышкары бардык вирустарга каршы алтын ай аталышындагы дары чыгарганбыз. Ушуга дагы бир нече заттарды кошуп, коронавирустан каршы дары кылганы жатабыз, деди Нарбеков. Булак говорит В. Айсулуу Тыныбекова дүйнөлүк бирикменин рейтингинде 1-орунга чыкты. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова күрөш боюнча дүйнөлүк бирикменин рейтингинде лидерлигин бекемдеди.
16 январда Италиянын Рим шаарында болгон рейтингдик турнирдин жеңүүчүсү аталды. Тыныбекова 62 килограммга чейинки спортчулар арасында күч сынап, катары менен Америка, Кытай жана Россиянын балбандарын утуп алган. Турнирдеги жеңиш үчүн ал алтын медаль жана рейтингдик 8 упайга ээ болгон. Ошондой эле бул салмак категориядагы мелдешке 10дон ашуун спортчу катышканы үчүн ага дагы 8 упай берилген. Буга чейин Тыныбекова 2019-жылы Казакстандын Нур-Султан шаарында болгон дүйнө чемпионатын жеңгени үчүн дүйнөлүк рейтингде 60 упай топтогон. Ал эми украиналык Юлия дагы Италиядагы турнирге катышып 3-орунга ээ болгон. Бул үчүн ал 12 упай алган. Жалпы 30 упай менен 3-орунга көтөрүлгөн. Ошол эле турнирдин жарым финалында Тыныбековага жеңилген Кайла 5-орунга жазылып 10 упай алган. Февраль айында Африка, Европа жана Азиянын чемпионаттары өтөт. Анын жыйынтыгындагы упай дагы рейтингге кошулат. Булак Акипресс. УКМК телефондогу сүйлөшүүлөрдү тыңшап баштадыбы? Мекеменин жообу. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери тарабынан телефондук сүйлөшүүлөр жана социалдык тармактардагы билдирүүлөр жазылып алынууда деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул туурасында аталган ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Эске сала кетсек, менеджерлерде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы 3 февралдан тарта коммуникациянын жаңы эрежелерин киргизгени тууралуу билдирүү тараган. Ага ылайык бардык чалуулар, сүйлөшүүлөр, WhatsApp аркылуу байланышуулар жазылат. Ал эми социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүлүп турары белгиленген. Ошондой эле байланыш каражаттары тыңшоо кызматына кошулгандыгы айтылган. УКМК бул маалыматты фейк катары баалайт. Учурда жалган кабарды тараткандарды аныктоо иштери жүргүзүлүүдө, деп айтылат маалыматта. Мекемеден жалган маалыматтарды тараткандардын мыйзам чегинде кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралгандыгын эскертишти. Булак Спутник КЖ. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевден вице-премьерликке талапкерлиги сунушталып жаткан Эркин Асрандиевдин кантип ынандырганына кызыкты. Эл өкүлүнүн айтымында жаңы кызматка келгенден кийин Асрандиевдин айлыгы 10 эсе кыскарат. Бул суроого жооп берип жатып Абылгазиев Маяна маанилүү ролду ойнобой турганын билдирди. Сүйлөшүү жолу менен ынандырдык. Өзүнүн да мекенге, мамлекетке кызмат кылайын деген тилеги бар экен. Мындай маселеде айлык маанилүү ролду ойнобойт деп ойлойм, деди Абылгазиев. Андан соң депутат Сайдулла Нышанов вице-премьер болуп иштей турган Асрандиевдин маянасы 20 эсеге кыскара турганын билерин айтып, макулдук берүүсүнө эмне себеп болоорун сурады. Асрандиев муну менен мамлекетке кызмат кылууга чоң мүмкүнчүлүк жаралганын айтып, айлыкты эле карай бербей иштөөгө шарт экенин билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин Асрандиев Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп иштеп келген. Кызматка дайындалгандан кийин экономика, инвестиция жана ЭАПтеги маселелерди тескейт. Белгилей кетсек, кызмат ордун бошоткон мурдагы вице-премьер Замирбек Аскаров 43 000 сом маяна алып иштеп жаткан. Булак Спутник КЖ. Таласта жер үйдүн тегерегиндеги абал талкууланып жатат. Талас шаарында бүгүн жер үй көйгөйү жана чечүү жолдору деген аталышта талкуу өтүп жатат. Жыйынга өкмөттүн облустагы өкүлү Марат Мураталиев, инвестор компаниянын өкүлдөрү, жарандык активисттер жана жергиликтүү тургундар катышууда. Буга чейин айрым жарандык активисттер жана коомдук ишмерлер жер үй алтын кенин элге, мамлекетке кайтаруу маселесин көтөрүп чыгышкан. Жер үйдө 80 тоннадан ашык алтын бар экени аныкталган. 1992 жылдан бери аны иштетүүнү каалаган 10дон ашык инвестор алмашты. Акыркы жолу Кыргыз өкмөтү 2015 жылы жер үйгө жаңы аукцион жарыялап, соңунда орусиялык Восток Геодобыча компаниясы жеңген. Келишим боюнча жер үйдө Кыргызстандын 1% да үлүшү жок. Восток Геодобычанын алдында Альянс алтын ишканасы түзүлүп, учурда жер үйдү иштетүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын айтылып келет. Бирок өкмөт менен түзүлгөн келишимге ылайык кенди иштетүү мөөнөтү кечеңдегени үчүн Альянс алтын ишканасын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитетке караштуу атайын комиссия былтыр жыл башында айыпка жыккан. Булак Азаттык КЖ.
Жалал Абадта Азия футбол конфедерациясынын кубогунун мелдеши болбой калды. Азия конфедерациясынын кубогунун алгачкы баскычынын оюндары болбой калды. Ал 5 февралда Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунда өтмөк. Анда Түркменистандык Ахал клубу менен жергиликтүү Нефтчи командасы ойномок. Шаардык мэриянын маалымат борбору оюндун үзгүлтүккө учурашына Ахал командасынын оюнга катыша албай калгандыгы себеп болгонун билдирди. Ахал клубу буга чейин Азия футбол конфедерациясына кат жазып, оюнду жылдырууну суранган. Муну ал Кытайда чыккан коронавирус коркунучуна байланыштырышкан. Конфедерация Жалал Абадта коронавирус коркунучу жок деп түркменистандык команданын өтүнүчүн четке каккан. Саат 14:00 белгиленген футболдук мелдешти көрүүгө стадионго барган көрөрмандар тартылды. Азиялык футбол конфедерациясы Ахал клубуна кандай чара көрөрү азырынча белгисиз. Кочкор Атанын Нефтчи командасы былтыр Кыргызстандын футбол боюнча кубогун утуп алган. Булак Азаттык KG. Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар!